Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле анда сабактын алдында өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп, төмөндөгү быйтыкчаларды туурайбыз. Азаматсыңар. Алтын эрежени эске салабыз. Колду дайыма самындап жуу, сабакка көңүл буруу, тапшырманы өз убагында аткаруу. Сабактын темасы айбанаттардын талашы. Келгиле анда мен силерге текстти окуп берейин. Даярсыңарбы? Уй, ат, эт үчөө. Кимиси ээси жакшы көрөрүн талашып калышты. Албетте, мени деди ат. Анткени буурусун менен маласын тартып берем. Токойдон отун алып келем. Өзү болсо мени минип алып шаарга барат. Менсиз анын күнү өтпөйт. Андай эмес, ал мени өзгөчө жакшы көрөт, деди уй. Мен анын бүтүндөй үй бүлөсүн сүтүм менен багам. Жок, мени деди ит ырылдап. Мен анын баардык мал мүлкүн кайтарып берем. Эртеден бери алардын талаштарын угуп турган кожоюн акырын басып келди да ментти. Эй, болбогон талашты койгула. Силердин ар бириңер өз ишиңер менен баалуусуңар. Ошон үчүн мага керексиңер. Балдар, силерге чыгарма жактыбы? Азаматсыңар. Анда силерге текст боюнча суроо. Айбанаттардын талашы эмне жөнүндө болду? Адамдардын жашоосуна булардын кандай пайдасы бар? Силердин үйүңөрдө кандай жаныбарлар бар? Суроолордун жообун мага WhatsApp аркылуу жибересиңер. Анда үйгө тапшырма: текстти көркөм окуу, айбанаттардын сүрөтүн тартуу.